Ташиев иштен кетти. Ташиевдин убагында коррупция менен кармалгандар, камалгандар, иштен айдалгандар кайра камактан чыгып атат, кайра иштерге кирип атышат. Ташиев ошондо эмне бекерлүү убакыт кетирди коррупция менен күрөшүп деп. Же алар кетип турганда айтып коюптур, биз коррупция менен кармалдык, эми кайра кайтып келип иштей беребиз. Анча доляны таштап коюп деп. Ташиевге азыр каяктагы жок күнөөлөр, жаш бала айтса ишенбей турган күнөөлөр коюлат. Бийликти басып алат, греплинг кылат, көтөрүп чабат, ар нерсени айтып. Ташиев 100% таза. Бийликти басып алыш ага вообще кереги жок болчу. Ташиев акталат буйруса. Ташиев кеткенде азыр чоң мамлекеттер сүйүнүп СМИлер да жазып чыгышты го. Кыргызстанда бир чоң нацист кетти депчи. Значит, Ташиев көп мамлекет үчүн өтө чоң иштерди кылып койду. Ошон үчүн чоң мамлекеттерге жакпады да. Буга чоң мамлекеттердин колу бар. Ташиев ак. Буйруса кайтып келет, иштейт. Акыркы 2 күндөн бери Ташиев, Шакиев, Зулушев үчөө МВДга допроско кирип атат, чыгып атат деп маалымат чыгып, бүгүн улам күчөгөн сайын колумда кызыгуу журналисттердин арасында, активисттердин арасында кызыгуу болуп атат. Анан Камчыбек Ташиевдин табиятын анча түшүнбөгөндөргө мен бир аз ликбез өтүп койгум келип атат да. Урматтуу туугандар, Камчыбек Ташиев бүгүн кайрылуу жасабадыбы? Бул деген мен мыйзамдын алдында өзүмдү коргоп алам, мен акталып чыгам, силер ошон үчүн көтөрүлбөгүлө, тынч отургула, тиги бу деген сөзү. Бул деген эл журт мени камаган жатышат, мени колдоп койбойсуңарбы, колдойсуңарбы дегендей тымызын намек да булчу. Бул деген Ташиев мандраш болуп атат, мандраш. Ташиев түрмөдөн өлгүдөй коркот. Ошон үчүн коркок болгон үчүн коркок кишилер жанагындай бир немелерди көп кылат, ушундай басынтып, жанагы эсиңердеби, мындай психоанализ кылсаңар, психологиялык мындай портретин изучать этип көрсөңөр, бул киши ошондой бир акасында күч турганын сезип, монтип, баягы элдин баары давай деген кезде, ситуациядан пайдаланып, жанагындай алсыз бийлик турган кезде, ошол кездерде бир аз дардаңдап, авторитет топтоп алган. Чын-чынында Ташиев аябай коркок киши, аябай коркок киши. Камчыбек Кыдыршаевич, сиз эми канча нерселерди кылдыңыз, зулумдук кылдыңыз, адамдардын тагдырын талкаладыңыз, канча адамдарды, бейгүнөө адамдарды түрмөгө киргизип, аларга ар кандай зордук зомбулуктарды жасаттыңыз, урдурдуңуз, сабаттыңыз, кыйноо калтырдыңыз. Дей койчу, муну кылбаганы жок да. Акыркы дүйнөсүнө чейин, малына чейин, акчасына чейин тартып алдыңыз. Эми ошол нерселердин баарын кылгандан кийин последствиясын тартканга дагы даяр болуш керек да. Мындай бир жигиттик кылышыңыз керек да, анча бир жигиттик намысыңыз болсо дагы мындай достойный турганды үйрөнүңүз. Ошол нерселердин баарын баштагандан кийин последствиясына да даяр болуш керек да адамчы. Сиз эгерде жигит болсоңуз, чындап эле мамлекетти сүйгөн, мамлекеттин, кыргыз мамлекетинин жараны болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн кылганыңызды, жоопкерчилигиңизди тартып, элдин алдында, мамлекеттин алдында кечирим сурашыңыз керек.